Президент Садыр Жапаров автобус кураштыруучу алгачкы ата мекендеги ишканага барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында ата мекендик автобустарды кураштыруу менен алектенген Белес КЖ ЖЧКсынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчысына жүргүнчү ташыган Белес автобусун иштеп чыгуу долбоору менен алектенген компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилди. Белес КЖ VIMI код К59 уникалдуу кодун берген АКШ автоунаа инженерлери тарабынан тастыктама алып, бул өндүрүштү уюштурууга жана дүйнөлүк компаниялар менен кызматташууга жол ачкан. Пилоттук долбоорду ишке ашыруу үчүн өнөктөштөр менен тыгыз байланыш түзүп, DAF Components Нидерланд, Friedrich Schaffen Германия, NPEP Telma Россия жана SAF Швеция чет элдик компаниялар менен тетиктерди алууга келишимдер түзүлдү. Белгилей кетүүчү нерсе, нөлдөн баштап толук кураштыруу кыргызстандык адистер тарабынан ишке ашат. Ошондуктан автобусту толугу менен ата мекендик продукция деп атоого болот. Бүгүнкү күндө Евро 5 стандартындагы дизелдик кыймылдаткыч менен жабдылган шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорттун сыноодогу үлгүсүн чыгаруу аяктады. Жакынкы күндөрү үлгү лабораториялык жана талаа сыноолорунан өтүү үчүн Кыргызстандын сыртына жөнөтүүгө даярдалып, андан соң өндүрүштүк масштабта чыгаруу пландалууда. Дүйнөдө экологияга зыян келтирбеген транспорттун актуалдуулугун жана Бишкек шаарындагы абанын булганышы боюнча учурдагы кырдаалды эске алуу менен компания кезектеги сыноодогу үлгүсүн электр кыймылдаткыч менен чыгарууну чечти. Белес КЖ өкүлдөрү белгилегендей, долбоор ички жана тышкы рынокко багытталган ата мекендик автоиндустрияны түзүүгө багытталган. Бул өндүрүш тектеш тармактарды тартуу жана өлкөдө кошумча жумуш орундарын түзүү менен мультипликативдик натыйжа берет деп болжонууда. Биринчи ата мекендик автобусту Садыр Жапаров өзү рулга отуруп сынап көрдү. Ал жүргүнчүлөр үчүн сапат, коопсуздук жана ыңгайлуулук боюнча бардык заманбап талаптарга жооп берген ишенимдүү автобустарды чыгаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчысы мындай долбоорлорду ишке ашыруу өлкөдөгү бир катар социалдык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечээрин баса белгиледи. Компания кум ташууга ылайыкташтырылган контейнерлерди ташуу үчүн жарты прицептердин үлгүлөрүн жана жүргүнчүлөрдү ташуучу автобус чыгара алды. Бүгүнкү күндө жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустун үлгүлөрү жана чиркөөчтүн жаңы түрү сыноодо. Автоунаанын тетиктери чет өлкөлүк өнөктөштөр Нидерланд, Германия, Россия жана Швециядан сатылып алынат. Компаниянын өкүлдөрү бул долбоор ички жана тышкы рынокто сатуу пландалып жаткан автоунаалардын ата мекендик өндүрүшүн түзүүгө багытталганын жана тектеш тармактарды иштетүү аркылуу Кыргызстанда көптөгөн кошумча жумуш орундарын түзөөрүн белгилешти. Ата мекендик автоиндустриянын дагы бир маанилүү жагы өнөр жай унааларын техникалык жана гарантиялык тейлөөсү. Президент Садыр Жапаров ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында мамлекет бул ишканада чыгарылган 10 автобустун алгачкы партиясын сатып алаарын белгиледи. Бул унаалар ийгиликтүү иштетилген учурда завод менен туруктуу негизде кызматташуу маселеси каралат. Прибор для анализа химического состава. То, что мы пьем, различные доли
Президент Садыр Жапаров Бишкек-Кара-Балта унаа жолун толук реконструкциялоону 2022 жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 15 февралда Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Бишкек-Кара-Балта унаа жолун реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоевдун айтымында учурда Бишкек-Кара-Балта унаа жолунун жалпы узундугу 52,5 чакырымдан калган 7,4 чакырымын реконструкциялоо иштери уланууда. Калктуу конуштардагы реконструкцияланган жолдун негизги унаа жүрүүчү бөлүгү 6 тилкелүү болуп, туурасы 3,5 метрди түзөт. Мындан тышкары мамлекет башчысына Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоо долбоору көрсөтүлдү. Реконструкциялоо долбооруна ылайык автожол кеңейтилип, ага жол кайчылыштары, тротуарлар жана жол үстүнөн адамдар өтүүчү өтмөктөр курулат. Айланма жолдун узундугу 34 чакырым. Негизги бөлүгү ортодо бөлүүсү менен 4 тилкелүү болот. Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоого инвесторлорду тартуу пландалууда. Садыр Жапаров ошондой эле Профсоюзная көчөсүндөгү жол куруу долбоору менен таанышты. Долбоорду үстүбүздөгү жылы толугу менен бюджеттик каражаттардын эсебинен ишке ашырып баштоо пландалууда. Узундугу 8,5 чакырымды түзгөн жол Бишкек-Кара-Балта унаа жолуна альтернатива болуп, аны жеңилдеттери күтүлүүдө. Мамлекет башчысы бул долбоорлорду ишке ашыруу автоунаалардын жол жүгүн азайтып, жарандар үчүн өлкөнүн борборуна кирип чыгууда ыңгайлуулукту жогорулатыларын канааттануу менен баса белгиледи. Ал заманбап эл аралык стандарттарга ылайык унаа жолдорду сапаттуу куруу жана реконструкциялоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Президент транспорт жана коммуникациялар министрлигине Бишкек-Кара-Балта жолун реконструкциялоону 2022 жылдын аягына чейин бүтүрүп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү көзөмөлгө алууну тапшырды. Ошондой эле президент Садыр Жапаров унаа транспорттардын үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу кыймылын камсыз кылуу максатында Бишкектин түндүк айланма жолунун жана Профсоюзная көчөсүн бойлой айланып өтүүчү жолдун курулуш долбоорунун ишин тездетүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 15 февралда Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында арматура чыгарууга адистешкен Азия Стал жоопкерчилиги чектелген компаниясына барды. Мамлекет башчысына үстүбүздөгү жылдын февралында Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке кирген өнөр жай ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилди. Азия Стал жоопкерчилиги чектелген компания биргелешкен ишканасы кыргыз ишкерлери менен Индиялык Доши Technologies Pvt Ltd компаниясынын катышуусунда түзүлгөн жана Эрков колдоосу менен 2021 жылдын июнунда заводду модернизациялоо жана кайра жабдуу иштери башталган. Модернизациялоонун биринчи этабында Азия Сталь жоопкерчилиги чектелген компания кубаттуулугу айына 3000 тоннага чейин продукцияга даярдалган индукциялык мештин базасында болот эритүүчү цехтын курулушу аяктады. Ал арматура заводун чийки зат менен камсыз кылат. Болот эритүүчү цехтин ишке киргизилиши ишкананын импорттук сырьёдон көз карандылыгын жойду жана арматуранын өздүк наркын бир кыйла арзандатты. Завод СНИПтин бардык талаптарын жана санитардык экологиялык нормаларды сактоо менен курулган. Модернизациялоо экинчи этабында чет элдик инвестор Индиялык Доши Technologies Pvt Ltd компаниясы өндүрүштүк кубаттуулугу айына 15,000 тонна продукцияга чейин жеткен меши менен болот куюучу заводдун куруп ишке киргизет. Темир эритүүчү заводдун курулушун аяктоо 2023 жылга белгиленген. Биринчи этапта бул заводдун ишке кириши Кыргызстандын арматурага болгон муктаждыгын 10% чейин жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен жабат. Ал эми долбоордун экинчи этабында Кыргыз Республикасынын арматурага болгон муктаждыгынын 60% чейинкисин жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен жабууга болот. Арматураларды чыгаруучу заводдун ишке киргизилиши курулуш материалдарынын арматуранын өздүк наркынын импорттук арматурага салыштырмалуу 10% чейин төмөндөшүнө шарт түзөт. Бул багытта Эрков тарабынан сезилерлик колдоо болду. Ушул эле жерде Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков Эрковдун 2021 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Анын айтымында өткөн жылы фонд тарабынан өндүрүш, агро өнөр жай комплекси, байланыш жана IT, транспорт логистика, туризм жана башка тармактардагы 333 долбоор 44,2 миллион АКШ долларына каржыланган.
Ишкананын өндүрүш процесси менен тааныш учурунда 2021-2022 жылдардын көз-кыш мезгилинин башталышы менен өлкөнүн металлургиялык ишканалары электр энергиясы менен камсыздоо көйгөйүнө туш болгону белгиленди. Энергетикалык кризистин натыйжасында металлургиялык ишканаларга электр энергиясын берүү токтотулган. Ата мекендик өнөр жайды колдоо максатында мамлекет тарабынан электр энергиясын берүү кайрадан жанданып, жана ишмердүүлүктүн түрүнө тиешелүү тариф белгиленген. Бул чаралар өлкөнүн бир катар ири металлургия ишканаларынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга мүмкүндүк берди. Садыр Жапаров мамлекеттик органдарга ишкананын туруктуу иштешин камсыз кылуу үчүн электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоону улантууну тапшырды. Ал ата мекендик ишкерлердин жумуш орундарын түзүү, салык жана социалдык чегерүүлөр аркылуу өлкөнүн социалдык экономикалык тармагын өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүнү жана бизнести колдоо экенин белгиледи.